сен батышчылсың, сен бузукусуң дегендер эле жыл сайын кайра грин картага тапшырып эле Америка кеткилери келет. Мисалы, американский эле кыргызча үйрөндү да. Ал эртеси барып аялын салып калган жок да. Бул жакта англис тилин үйрөнүүнү талкуу кылып атабыз да. Кыргыз тилинде үйрөнүүнү талкуу кылып атабыз. Мисалы бизде айтабыз го, YouTube ачып деле үйрөнүп алгыла дейбиз го. YouTube ачса деле жалаң орус тилинде. Видеолор, үйрөтүүчү, туториал, бүт англисче үйрөн, разговор деген бүт баары орусча. Өзбектер англис тилин мындай өзбек тилинде эле үйрөткөн сабактар аябай көп экен да. Казактарда деле казак тилинде англис тилин үйрөткөн сабактар көбүрөөк экен. Кыргыз тилдүү материалдар керек англис тилин окуш үчүн. Баарына салам. Бүгүн биз англис тилин үйрөнүү тууралуу кеп кылабыз. Бүгүнкү биздин коноктор тил алып баруучу журналист, англис тили боюнча мугалим Алия Суранова жана Акыл Балтабаев, англис тилин окутуу боюнча бир нече долбоорлордун негиздөөчүсү. Айгерим Исакова, англис тили мугалими. Кош келипсиздер. Саламатсыздар. Дароо эле суроодон баштайын. Бүгүнкү күндө негизи англис тилин билүү бул таң алыштуу деле болбой калды да. Ар бир үчүнчү киши англис тилин билет. Ошол эле учурда талапка канчалык болуп атат англис тилин үйрөнүүгө болгон талап? Негизи англис тилине болгон талап өтө күчүп атат. Жыл өткөн сайын биз көрүп атабыз. Өзгөчө ушул биздин өлкөдө кырдаалдагы мындай кыйыныраак болгон сайын, экономикалык кризис да күчөгөн сайын бизде өзгөчө жаштар деле эмес, улуураак муундагы адамдар дагы аябай англискиге кызыгуусун мен да байкап атам. Ошо өзүмдүн курсум аркылуу дагы себеп дегенде өзгөчө могул Россия менен Украина согушу башталгандан кийин дагы биздин эмгек мигранттарыбыз башка өлкөлөрдө да караштыра башташты. Кайсы жерге барып иштесек болот, башка кайсы жакка барып да эмгек миграциясына барсак болот деп. Ошонун артынан дагы азыр ушул англис тилин да үйрөнүп, чет жакка чыгып, чет жактан билим алып, ошол жерден иштеп, акча таап, тажрыйба алып деген бир талап өсүп атканын мен байкап атам аябай. Ушу мектеп окуучулардан көп сурап турмун ушул суроонучу. Англиски эмне керек дегенде көбүнчө алар эки башка жакта окуганды каалашат да, Кыргызстанда эмес. Ушу билим алууда чет өлкөгө барып билим алсам, бардык билимдер ошо англис тилинде берилгендиктен ошого басым жасалып атат го дейм. Кыргызстанда мектептерде 2-3 класстан баштап англис тил сабагы келип баштайт. Жогорку окуу жайда деле окуйбуз, бирок тилди эффективдүү үйрөткөндөр бул жеке мектептер, жеке окутуучулар, жеке мугалимдер. Бул себеби эмнеде болуп атат? Мындай кадр маселеси же адабияттардын жетишсиздиги? Чынын айтсам, биздин өлкөдө себеби мынанда деп айта албайм да менчи. Биз эми ушундай элбиз, биз айта беребиз, бул мынау себеби депчи. Же мен деле өзүм бир нерсеге ишенишим мүмкүн, бирок аны сөзсүз өлчөш керек. Аны эсептеп чыгыш керек. Конкреттүү себептер эмнеде? Кандайдыр бир изилдөөлөр негизинде гана болуш керек да. Мен азыр бир нерсе деп айтып коерм. Мисалы үчүн мен мугалим катары айтышым мүмкүн, негизги неме себеп бул талаптын же максаттын, үйрөнүүнүн максаттын туура эместиги же жоктугу. Мотивация жок, максат жок болсо үйрөнбөйт да. Мисалы үчүн биз мындайбыз, эл катары ден соолукту караш үчүн алдын ала бир нерсе профилактика кылбайбыз го. Качан ооруп калсак, мына барабыз. Демек, англис тили дагы бул биз ооруп калышыбыз керек да. Бизге сөзсүз бир жерге жумушка кирип атам, анан ал жерде талап керек экен, англис тил билиш керек экен десе гана адам өзүн өзү түртөт да. Бул биринчи, экинчиден анан мектептеги билим берүүчүлөр дагы максат катары үйрөтүүнү койбойт да. Максат катары эми үйрөтүш керек. Мына план менен кетиш керек болду. Негизги максат катары мен муну үйрөтөйүн деген неме жок да мындай. Ошол эле да айырмачы. Мен оюмча, мисалы мен өзүм кыргыз мектепте окугам 11 жыл бою. Анан чындап эле ошол 11 жылдын 10 жылын англис тилин үйрөнөсүң, жумасына 2 жолу стабилдүү түрдө сабак өтөт. Анан бир жакшы китептер деле алып келип беришет, Соростун китептеринен да окудук биз. Анан биз мектепте окуп жүргөндө магнитофонду коюп алып деле кассетадан деле угуп, мындай бир вау деген бир программа болчу, ошо менен окуганбыз да. Мындай карап отурсаң бир чети чын эле ошол биздин мамлекеттик мектептерде мен оюмча мугалимдердин дагы стимулу, мотивациясы төмөн деп ойлойм. Анткени айлыгы дагы аз.
Анан айлыгың аз болсо, класста 30-40 окуучу отурса, алардын ар бирине жеткирип, бул чет тил деген башка нерсе да, бул абдан мындай бир көп эмгекти талап кылат, балдардан дагы көп жаңы тил үйрөнгөндө көбүрөөк көңүл буруш керек, ошол башкача инструменттер керек окута турган. Ошолорго мисалы албетте сен айлыгың 10 000, 5 000 болуп атса, сен деле мотивацияң албетте төмөн болот ал жерденчи. Мен ойымча ошонун да бир себеби бар да. Мисалы жеке менчик мектептерде же репетиторлорго барганда аларга акча төлөп бересиң, алардын айлыгы көбүрөөк, алардын мотивациясы да көп да. Мен ушунча акча алып аткандан кийин ошону актап окутушум керек деп сен алдыңа бир милдеттенме алат да. Анан ошондуктан балким ал жерде эффект көбүрөөк болот. Жеке мектепте окуучулар ушу билим алайын деп келишет да, мотивация менен келишет, ата-энелери алып келет, үйдөн дагы колдоо бар. Ошол себептен алар мындай концентрация коет да окугангачы. Гос мектептерде болсо окуучуларды сен мотивация кылышың керексиң. Алар мотивациясы жок. Анан бул жакта окуучулар деле күнөөлөгөн болбойт. Анткени окутуу системаны өзгөртүшүбүз керек. Биз мурдакы методика менен иштеп жатышат көбүнчөсү. Бул жакта мугалимдердин методикасын өзгөртүш керек го деп ойлойм да. Ар бир баланы кызыктырып кетсе болот. Ага эгерде түшүнүктүү кылып түшүндүрсөң, баланын көзүндө мындай карайт да, мен түшүнүп атат окшойм депчи, баланын көзүнөн түшүнсөң болот. Мен 64 мектепте да иштейм азыркы учурда. Мамлекеттик мектепте ошо мурда 2-3 окуп жүргөн балдар деле мындай алдап, жакшы сөз айтып түшүндүргөндөн кийин бир жума өтөбөй, бир ай өтөбөй, ал баланын аракет кылып атканын байкайм да. Анын ичимен сүйүнүп калам, кызыгуусу пайда болуптур депчи. Ошол себептен менин оюм, жеке оюм, бул жерде мугалимдердин ролу абдан чоң. Ошо балдарды кызыктырып кетиш керек. Анан мурдакы методиканы эмес, методиканы алмаштырышыбыз керек жаңы методикага. Ал үчүн тренингтерге барыш керек, кайра эле келип ар бир мугалим өзүнүн үстүндө иштеш керек болуп калат да. Англис тилин же башка тилди үйрөнүү үчүн сөзсүз түрдө орус тилин билишиң керек, сен болбосо ал тилдерди үйрөнө албайсың деген тоскоолдук. Мунун себеби эмнеде болуп атат? Мисалы үчүн кыргызча билет, орусча билет. Бул орусча билбейт, бул кыргызча билбейт. Экөө тең англис тилин үйрөнгүсү келип атат. Но үйрөнүп кетет да, бул вообще үйрөнбөшү мүмкүн да. Демек, мен ошентип ойлойм да. Мен тилди негизги себеп катары көргүм келбейт да. Мисалы үчүн, мен орус тил билем, ошон үчүн үйрөнбөйт деген бул ооба, бул деме факторлордун бири, бирок андай бир маанилүү факторлордун бири эмес да. Жана маанилүү фактор бул эң маанилүү фактор. Мен айылдан келдим. And I do speak English. Мен кыргыз мектепте окудум. Жок, кыргыз мектепте окубадым. Бирок айыл жергеден келдим. Айыл жергеден үйрөндүм. Бир нерсени байкадым. Менин күйгүзгүчүм бул менин мугалимим болду да. Мен мынтип жандырып койду да неменичи. Включательди мындай жандырып койду, мындай айткандачы. Эмне деди? Англис тилин билсең, эмне дейт эле? Почти ар бир сабакта айтат эле да. Англис тилин билсеңер, үйгө чыгасыңар, англис тилин билсеңер, ой карасыңар, мындай кыласыңар, дегендей кыласыңар. Ошондой айтчы да, постоянно айтчы. Анан айтканда дагы дайым мисал болчу да. Мына бизде окуп кеткен бала бар го, силерден 5 жаш улуу, ошол азыр бул жерде иштеп жүрөт. Мындай иштер кылып жүрөт, деп алардан сүрөттөрүн алып келет эле. Мотивация чыгарып келет эле да. Бизге англис тилин үйрөтпөйт эле, отургузуп алыпчы там. Бизге жөн эле ошол англис тилин билсеңер, ушундай нерселерди кыласыңар дегенин көрсөтөт эле. Сүрөттөр мененчи. Биз эми 6-чы, 7-чи, 8-чи класстагы айыл жергедеги балдарбыз да. Өмүрүбүздө аны ойлоп көрбөгөн. Бизге эмне болот? Бул деген бизге вау болот. Ушундай жерлер барбы? Биздин айылдан кеткен бала ушундай жерде жүрөбү деп анан жарылабыз да бизчи. Эмне кылыш керек аны? Кана берчи дейсиң да. Чила акыркы сабак. Ушул жерден айтып кетейин, мен кыргыз мектепти бүткөм, айыл жергесинде бүткөм. Азыр экөөңү тең айтып берем деп. Анан аукцияда магистратураны бүттүм. Кыргыз
Кыргыз улуттук университетинде окуп бүттүм. Башында биринчи курста, экинчи курста абдан кыйын болду. Анткени англис тилин мен нолдон баштадым. Биздин айылда мугалим жок болчу, англис мугалим. Бул жерде сиз айтып кеткендей, чындыгында орусча билбейм деген ал жөн эле бир шылтоо. Кыргызча билип туруп деле үйрөнүп кетсе болот. Бирок моюнга алыш керек, кыйын болгон. Анткени грамматика орусча менен англисченики үйрөткөндө оңой кетет экен. Бирок азыр мен ойлонуп көрсөм, азыркы методика менен мен үйрөнгөн методика менен биз кыргыз тилин дагы орус тилин да колдонбойбуз. Биринчи уровеньден 7-чи уровеньге чейин бардыгы англис тилинде болот. Азыр өкүнөм да эмне үчүн бизди ушинтип окуткан эмес депчи, жалаң гана англис тилин колдонуп. Ошол себептен мен ойлойм, бул жерде шылтоо тапса да болот. Адам өзү мотивация кылып окуп кетсе да болот. Алия, сиз айтыңыз. Сен таптап турасың. Биз мисалы кыргыз мектепте болгонубуз менен англис тилин биз орус тилинде китептер менен окуганбыз да. Мен азыр эстесем, бүт жанагы ошол эле грамматика, ар кандай тексттер, сүйлөм түзүү, сөз жаттоо бүт орус тилинде болгон. Анан кичинекейибизде деле сөздүктөрдүн баары орус тилинде. Кыргыз тилиндеги китептер менен окуган эмеспиз да, англисченичи. Бүт орус тилинде. Анан мен айтпайм, бул баягы сен айтып атпайсың, бул деле тоскоолдук эмес деп. Бирок мындай мамлекеттин масштабында алып караганда, биз Кыргызстанда жашап туруп, мындай Кыргыз республикасы болуп туруп, кыргыз тилинде окутуучу китептер жок болгону бул абдан чоң мындай бир катастрофа да, мен үчүн чоң мындай бир аң да. Анткени мисалы чындап эле бизде айылдарда эмес, шаарда деле мисалы мен деле азыр англис тилин, кыргыз тилинде окутам, анан грамматикасын түшүндүрөйүн десем, мен баягы бүт орусча кетип атат да оюмдачы, инговое окончание, анан кийин эмеде баягынын баары орусча кетип атат. Бияка муну коебуз, тигини коебуз дегенде мен кыйналып атып, араң которуп үйрөтөм да. Ошондуктан мен оюмча бизде кыргыз тилинде көп материалдарды чыгарышыбыз керек. Чындап эле мамлекет ошого абдан чоң көңүл бурушу керек. Кыргыз тилинде англис тилин окутуу үчүн биздин мугалимдерге дагы кыргыз тилинде сиз айткандай тренингтерди, жана повышение квалификации деп кошулорду кыргыз тилинде үйрөтүп, кантип кыргыз тилинде балдарга мондай татаал эрежелерди түшүндүрсө болот дегенди үйрөтүш керек да. Анткени кыргызча ой жүгүрткөн балдарга келип эле орусча жанагындай это past perfect tense означает действие, которое только что совершено деп атсачы, түшүнбөйсүң да. Аны кыргызчалаштырып, биздин баягы кыргыз тилинин өзгөчөлүктөрүн эске алып, боюнча биздин кыргыз тилдүү китептер кандай, мисалы химия, биологияны окуганда биз эч нерсе түшүнчү эмеспиз, анткени орус тилинен сөзмө-сөз которчу да. Такыр түшүнө алчу эмесмин. Физиканы деле колба, түтүкчө, бирдеке деле кыйнай берчү да биздичи. Ошондуктан менде такыр көңүлүм да келген жок, ал сабактарга түшүнгүм да келген жок. Анткени текст өзү түшүнүксүз, мындай балдар үчүн абдан оор жазылган. Анткени биздикилер эмне кылган? Орус тилинде, орус тилдүү, орус окумуштуулары илимпосттор иштетип чыккан эле материалды эле алып туруп эле шатыратып эле сөзмө-сөз котортуп ташташкан да. А бул жерде өзүбүздүн, билбейм, Илимдер академиясын бирдеке кылып кайра жандандырышабы, реанимация кылабы. Мындай кыргыз тилинде түпкүрүнөн ошол базаны өзүбүз жасашыбыз керек да, которбойчу эч жерден. Ошондо анан балдарга да түшүнүүгө жеңилирээк болот. Анткени бүт эле көрүп атабыз, илим болобу, билим болобу, каяк болсун бүт орус тилинен которулуп келген, сөзмө-сөз. Анан биз кыргызча антип ой жүгүртпөйбүз, биз антип сүйлөбөйбүз, сүйлөмдөр антип кура албайт бизде кыргыз тилиндечи. Ошол жагынан дагы мындай кыргыз тилдүү материалдар керек англис тилин окуш үчүн. Ошо. YouTube'да ачсаң деле бүт эле орусча да, мисалы бизде айтабыз го, YouTube'да ачып деле үйрөнө алгыла дейбиз го. YouTube'да ачса деле жалаң орус тилинде видеолор, үйрөтүүчү, туториал, бүт англисче үйрөн, разговор деген бүт баары орусча. Анан мисалы менин сиңдилерим, инилерим ош таластагы, алардын орусчасы начар мисалычы. Тиги отуруп үйрөтүп атат, түшүндүрүп атат. Алар түшүнө албайт чын эле. Кыргыз тилинде чындап бизге көп материал керек да. Не дейсиң? Не дебасың? Так, жана аябай күчтүү нерсени айта турган унутуп калбадыңбы? Сонун камбэк кылайын. Жок, бул жерде камбэк эмес, биз айланып келип кайра кыргыз тилде өнүктүрүү темасына кирип кетип атышыбыз акырында. Бирок ал деле жаман эмес, бирок эми биз сүйлөгөнү жакшы көрөбүз да. Кылыш керек да мындайча. Мамлекет
государство Жок, жасап берет. Государство Теле төлөп берет деп отура бересизби? Ал жагы да бар. Сөзсүз эле 100% кыргыз тилинде болуштун кереги жок. Менин максатым үйрөтүш болуп атпайбы? Демек, икемдүү болушубуз керек. Алып кетишибиз керек. Түрктөр WC дейт, туалет. Water closet. WC. WC. Биз аны ВЦ деп алганбыз. Жок, эми ВЦ эмес, биз эми туалетте беребиз. Же баягындай. Эми ошондой кылбашыбыз керек да. Сөзсүз эле кирип албашыбыз керек да, мындай немесинечи. Үйрөнүп кетиш керек. Мисалы үчүн бул үйрөнүүдө дагы англис тилин үйрөнүү да өтө маанилүү да. Мисалы үчүн көбү үйрөнүп баштаганда неге мен ушу present perfect түшүнбөй атам деп берет да. Сага керекпи ал present perfect азыр? Сен ошол кызыгып атасыңбы азыр? Жок, сен ага азыр мына бул кружка ичинде суу бар, сууну ичип атам. Ошону айтып, өзү убагы келет, сага ошону айтыш керектиги пайда болгондо, талап пайда болгондо сен бир жерде неме Садыр Жапаров менен бир жерде сүйлөшүп бир иностранец менен отурганда анан балким керек болушу мүмкүн. Ага чейин зачем? Бул немеде дагы ошол эле да. Мисалы кыргыз тилинде бир нерсени үйрөтүү. Ошо окутуу методикасы чын ошого аябай көп чалынат да. Мектепте дагы бизде көбүнчө окуучулардын мотивациясы ошол жерден жок болот да. Жанагы англис тилинин баягы этиштин эле 12 баягы эмеси болот го. Орусча үйрөнгөндүктөн мен да орусча айтам да, 12 времен глаголы, present perfect, continuous, future, past, баарын билесиңби? Баары бар да. Мен азырга деле кыйналам деле, так, подожди деле. Же мен алардын баарын го өзүм англис тилди ушунча сүйгөн үчүн өзүм отуруп жаттап окуп үйрөнгөм. Бирок классташтарым мисалы алар түшүнө албай, кыйналып, мугалимдер да же түшүндүрө албай эле анын эмне кереги бар бизге чын эле. Анан Америка куруп карасаң, алар 12 формасын колдонбойт деле экен. Болгон 3-4 негизгисин. Аларды мектептен антип үйрөтпөйт деле экен. Болгон 3-4 негизги формасын айтат экен. Мына келдим, кел атам, келем. Болду ошол өткөн чак бүгүнкү азыр эмне кылып атасың, келечекте эмне кыласың, ошону негизги оюңду жеткире алсаң эле болду экен да. Алар отуруп алып сени, мен мисалы магистратурага бар окудум да 32 жашымда Америкага. Ал жерде деле мен таң калдым. Ошол менин курагымдагыдай аябай адамдар бүт дүйнө жүзүнөн келип окуп атышат да. Бул деген эң мындай бир ошол мамлекет башкаруу боюнча топовый университетте окудук. Ошол жерде дагы мисалы Кытайдан, Чилиден, Аргентинадан келип алар өздөрүнүн өлкөлөрүнө өтмөй окумуш топ специалисттер, адистер да, аябай. Анан алардын англисче сүйлөгөнүн карап мен жаман таң калдым да. Биздин англис тил мугалими болсо ошол жерден азыр чалкастан кетмек депчи. Дипломный работаларын жазып атышат, диссертация жазып атышат. Анан алардын уру ойногон жери да жок. Present continuous кылыш керек, биягын past perfect tense кылыш керек депчи. Урдуруп атат. Эң негизгиси билими барбы, ошол нерсени теманы түшүнөбү, жеткирип атабы, оюн болду. Мугалимдерди отуруп ал жерде ар бир катасын оңдоп отурушкан жок. Сен бул жерде англисче past perfect tense'ин ордуна present continuous'ты колдонуп койдуң дешпейт экен да. Ошондо да мен түшүндүм, ошон үчүн мен да келип азыркы мен берип аткан сабагымдын, курсумдун да базасы бул разговорный, жөн сүйлөгөндү үйрөнөлү, оюбузду жеткиргенди үйрөнөлү. Сени түшүн, я. Гес сулат берди. Жок, мен курстун атын айткан жокмун. Сайра Токиковду. Ошол мен да ошого кошулам. Бизде көбүнчө эле. Мен айдым. Сиздин курсуңуздун атын айтканыңыз. Биз жакта каткырып шум создавать этип турабыз деп кой. Бул ошо чын эле ошого аябай көп эме болот. Бизде мугалимдер чын ошентиш керек да. Мына бүгүн биз чет өлкөгө барганда кандай сөздөр керек болот силерге? Ошолорду келгиле үйрөнөбүз деген жок да мындай. Мисалы паркка барып ойнойбуз, мисалы бизде паркка алып чыгып деле. Келгиле могу жерде отуруп азыр ушу эмне көрүп атабыз ошону үйрөнөлү деген жок да. Сиз эмне үчүн кыргыз тилинде үйрөтүп атасыз мындай? Башкалардай болбой эле орус тилинде эле үйрөтсөңүз болбойбу? Ошол жагы мага банкрот болуп өзүм ойлондум бир сыйра карыз капатып эмнеге мен кыргызча баштадым деп. Тамаша, бирок өзү негизи мен өзүм кыргыз тилдүү мисалы блог алып барам да Инстаграмдачы, кыргыз тилдүү журналистмин. Анан мен ошон үчүн окушат да, карашат, кыргыз тилинде маалымат берем. Анан ошол мындай логикалык жактан деле мындай эме болду да, мен үчүн мындай түшүнүктүү эле нерсе болду. Кыргызча эле үйрөтөйүн. Анткени мен аудиториямдын көбү эле кыргызча сүйлөгөндөр, мага кыргызча сүйлөшөт, кыргызча жооп беришет. Бул эмне деп жөнөкөй нерселерди сурашат. Анан ошондо деле мен түшүндүм, буларга мен кыргыз тилинде жалпак тил менен, жеңилдетилген тил менен мынтип
жеткиликтүү кылып англисчени үйрөтүп түшүндүрүп берсем, булар үйрөнүп кете алчу да депчи. Анткени орус тилинде анысыз эле контент толтура. Мен аны кайра эле аларды кайталап эле орустардыкындай кылып, орус тилинде эле кайра чыга берсем, меникиндей контент мисалы YouTube'да ачсаң океан да. Ошон үчүн кыргызча чыгарайын дедим. Бул башкача, кызыктуу, кыргыздарга дагы балким жагымдуу болот депчи, мындай уникальный контент. Мисалы YouTube'ду карасак, өзбектер англис тилин мындай өзбек тилинде эле үйрөткөн сабактар аябай көп экен да. Казактарда деле казак тилинде англис тилин үйрөткөн сабактар көбүрөөк экен. Бул биздин өзүбүздүн эле шылтоо болуп аткан жокпу мындай? Жалкоолукпу же орусча материалдар көбүрөөк деп? Не кыргызча чыгарбаганыбызбы? Жок, мындай кардардын жок болуп калат, кыргызча үйрөнгүсү келгендер аз дегендикпи? Ал деле бар. Эми Өзбекстанда 30 миллион калк болсо, бизде 7 миллион калк болсо, анын арасында канча миллиону орусча гана контент издесе, балким ал деле ошол бир мотивация болушу мүмкүн, орусча жасагангачы. Бирок мен биринчиден баштайын. Англис тилин сатып акча таба албайсың. Биринчи ошондон баштайын. Силердин чоң секретиңерди ачып эле коеюнчу. Ооба, акча деле тап. Мен айттым го кайра минуска. Негизги жумушум эмес бул. Бул хобби. Бул хобби, анан хоббиден дагы мактануу деле ошто коеюн. Жок, андай эмес. Мына эгом бар деп кой. Жок, мындай да үйрөтүү, мен үчүн англис тилин үйрөтүү бул кайсы бир убакта вообще жете албай турган бир нерсе болчу да. Анан мен ошого жеттим. Анан анын кодуну мындай I cracked it. Да? Мисалы ошол How to get to Brighton Beach. Ошол немени кантип үйрөнүш, мисалы үчүн мындай болчу да. Мен деле отуруп 12 чак бар, анан мындай бар, тигиндей бар десе болот. Антип дагы айтканмын да. Анан бир убакта түшүндүм, эмнеси ката экенчи. Бизди кантип үйрөткөн эмес. Анан ошону эле бөлүшкүм келди. Ошондон пайда болгон бул долбоор да. Ошону бөлүшкүм келгени үчүн эле. Мен өзүм басып өттүм, канча ката кылдым, канча туура эмес жол менен үйрөткөнүн байкадым. Мисалы үчүн 4 жыл, мисалы курска барып жүрдүм да. Аябай татаал эрежелерди үйрөттү да. Анан ал эрежелерди башка киргизип алыпчы, аябай кыйналасың да. Кайсы маалда эмне менен сүйлөйм так депчи. Тут реклама. Мисалы үчүн менин курсумда реклама деп эле улантып кетерсиң, билинбей калмагай. Жок, атайын неме внимание деп атпайм. Attention. Мындай да азыркы курс бул неме ошону түшүнгөндөн кийин пайда болгон курс да. Ага чейин мен деле мугалимдеримди кайталаганмын да. Мугалимдердин каталарын айтпаган. Мисалы үчүн present perfect бул мынау, бул ушул учурда ушинтип айтасыңар депчи. Азыр аны жок кылып салгам да полностью. Мындай да, биринчи сабагым деле мындай да. Микрофон. Айт дейм да. Анан сен айтасың да. Анан мен айтам, this is a microphone. Айт дейм да. Укканыңды айта бер дейм да. Сен укканыңды айтасың, анан мен котормосун, бул микрофон дейм. Анан мисалы үчүн cup дейм да. Cup десем айт дейм. Cup дейсиң, бул кружка экен деп сен өзүң түшүндүң да. Анан мен сенден сурайм. Бул кружка дечи дейм да, англисче. Анан сен жана не деди? This is a microphone деди. Анан ошол микрофондун ордуна эле кружканы коюп коем. This is a cup. Okay, this is a cup десем, молодец, айттың. О, десем, мен англисче сүйлөй баштадым. Сөзсүз Каралчы, бул жакта кыргыз тили, орус тилин колдонбой эле үйрөтсөңүз болотпу? Мындай колдонбогондун себеби эмнеде болушу мүмкүн? Эмнеге колдонбошуң керек? Дароо эле англис тилинде депти. Бардыгы англис тилинде болсо болбойтпу? Болот. Түшүндүрүш кыйын болуп калат. Мындай да, болот. Мен кыздарым бар, 3 кызым бар. Экөөсү англисче сүйлөйт. Экөөсүн мен ошол метод менен үйрөттүм. Бир дагы неме колдонбойчу, кыргызча, орусча колдонбой эле. Жаш балдары менен анан мындай да, чоңдорду үйрөтүү аябай кыйын, себеби алар сабырсыз. Тилекке каршы чоңдор сабырсыз. Алар мындай да, акчаны берди, сразу нан алыш керек да. Алар еще көнүп калганда мурдакы система менен окуп дароо эле котормосун сурашат да. Ооба, котормодон деле мындай да, алар даяр эмес да, 1 жыл, 2 жыл эч кандай бир жылыш көрбөй эле
эч кандай алардын түшүнүгүндө чоң жылыш да. Биздин түшүнүктө кичине болсо дагы жылыш, бул this is a microphone деп айтыш, бул мен үчүн чоң жылыш да. Мен ойлонбой айта алсам, мисалы үчүн башка тилде, испан тилин үйрөнүп атсам, мисалы үчүн ставишь микрофон. Ставишь ал микрофон. Итальянский окутту. Уже мен сүйүнөм да, анан биз башка азыр тилди үйрөнгөндө дагы ошентип үйрөнөбүз өзүбүзчү. Бирок бизде эл антип баштасаң, алар түшүнбөйт. Кантип эле кой ал мындай кылып үйрөтчү. Отурчу, андан көрө айтып берчи, бул эрежесин айтып берчи, кантип айтышым керек дейт да. Ошондой да, аларды мындай ал системадан чыгарып кетиш кыйын да, ошондуктан менде клиент аз. Да. Мисалы, түшүнбөйт, потому что бул неме кылбайт да, бул подходду али неме кыла элек да мындай. Эски метод менен үйрөнүшүм керек, сөзсүз бир жерге барып отурушум керек, сөзсүз мугалим болуш керек, мугалим айтыш керек, эмне болуш керек. Мындай дейт да, сөзсүз мугалим күчтүү болуш керек. Сөзсүз мындай сурайт, кайсы китепти бересиң дейт. Мына китепти бересиңби? Ал ошол эле китеп, башка жокпу дейт. Мындай китепти берип атсаңчы, айтышым мүмкүн да, ошол элеби дейт да, мындай да. То есть бул бул немелер баягындай эскиден калып калгандар да, себеби бизди китеп менен үйрөтөт да. Ошондуктан деме мен кушман келбейт. Ошо биздин курс бир гана окуучу мектептерге гана, себеп дегенде 1-уровень, 7-уровеньге чейин эч кандай орус тили, кыргыз тили, башка тилдер колдонбойт, англис тили гана колдонот. Чоңдор менен иштеп көргөндө чындыгында оор болгон. Анткени чоңдор келип алып эле мурдакы системага көнүп калышканда сразу эле перевод сурашат. Түшүндүрүп жатсаң дагы, кружканы көрсөтүп жатсаң дагы, кружканы кап деп жазып алып туруп, переводун сурашат да. Көрүп жатасыз го деп, алар менен кичине кыйыныраак болгон иштеш. Ошол себептен жаңы муунду системага салып алыш оңой экен да. Ошол себептен мен бул жактан кыргызча котормо бериш керек же орусча котормо бериш керек деп айта албайм. Анткени баардыгы англис тил болгондуктан. Мисалы, мен сизди көп байкайм, мындай кыргызча сүйлөгөн окуучуга кыргызча эле түшүндүрүп бересиз. Бул сиз үчүн эч кандай кыйынчылык жаратпайбы? Кыйынчылык жаратпайт. Эгерде адам түшүнбөй жатса, англис тилиндегисин түшүнбөй жатса, орусча билбесе, кыргызча суроо берип атса, эмне үчүн мен орусча жооп беришим керекмин? Эмне үчүн мен англисче жооп беришим керекмин? Эгерде мен ал тилди билип жатсам да. Демек, болот турбайбы, оңой турбайбы? Кыргызча деле түшүндүрүп. Оңой эмес. Оңой эле, мен кушма келсем да. Мен деле оңой эле деп атам го, када келгеле деп койм. Тамаша мен эме тамашалашым айтып. Жок, кээ жерлеринен кыйналып каласың, бирок жалпысынан. Мен билем, баштан аудиториясы англискийде көп деле эме кылбайт да. Алар баары эле сүйлөйт. Баштан аудиториясы эми сүйлөбөгөндөр жакшы. Ой, койчу. Күчтүү эле да. Андай эмеспи? Билбейм да, мен билбей эле эмне айтасың. Жок, мен билем, баштан көргөндөр мындай продвинутый балдар, кыздар дейм да. Аудиториясы. Бартерге реклама кылабы? Биздин элди же массаны кармап турган, себеби биз бул жакта англис тилин үйрөнүүнү талкуу кылып атабыз да. Кыргыз тилинде үйрөнүүнү талкуу кылып атабыз. Ошол силердин платформаларды колдонуп, ошол месседжди айтып коеюн деп атам да үйрөнүүчүлөргөчү. Сөзсүз биздин курстарга келиштин кереги жок. Каерде гана үйрөнбөсүн. Эгер нөлдөн баштап аткан болсоңуз, өзүңүзгө мотивация болот да мындай. Биринчи сүйлөө деңгээлине чыгып алышыңыз керек да. Эптеп сүйлөө деңгээлине чыгып алсаңыз, эркин сүйлөп калсаңыз жөнөкөй нерселерге. Андан дальше отуруп алып курска барып, грамматикасын үйрөнсөңүз болот. Түшүнүш, мен ушундай сүйлөп турбайбы деген түшүнүк неме, бир нерсени түшүнгөндөр ачылыштар келет да ананчы. Артынан түшүп алсаңыз, мисалы биринчи грамматиканы түшүнгөнгө аракет кылып алсаңыз, сиз анын практикада кантип иштешин, кантип угулушун, кантип айтылышын билбейсиз да. Ошондуктан кыйын жол менен түшүп алгандай болосуз да. Биздин мектепте ошол система менен окутат да. Кыйын жол менен түшүрүп алат дагы. Present simple бул учурчакта жалпылап айтылып атканда колдонулчу тема дегенде ошону жазып алайынчы, анан жатка жатташып жок. Андан көрө ошол present simple'да 5-6 сүйлөмдү айттырып, күндө көндүрүп туруп, анан кийин бул present simple. Анын эрежелери мындай десе, анан оңойраак түшүнөт да. Деген месседж мендечи айтарым эле. Ошол. Анан мен курсумда ошол менен
Мен айтайын. Мен деле эле кайып эмне бакчага келип турмун кой. Ага мен кошулам, эмнесин айтайын дегеним, мен оюмча ар бир ошол англис тилин үйрөнүүчү адамдын ар биринин өзүнүн мотивациясы бар, бирөөсү жөн эле ушул эң мындай жөнөкөй деңгээлде үйрөнүп алып эле, мисалы чет жакка барып, мисалы жөн эле мындай орто баягы звенодогу эле киши болуп иштесем мага болот дешет. Кээ бирлер мен ошол жерде сөзсүз жогорку окуу жайына тапшырышым керек дешет. Кээ бирлер мисалы мен бул жерде эле Кыргызстанда жашап эле ошол англис тилинде балким котормочу болуп иштегиси келет же мындай бир эл аралык уюмга кирип иштегиси келет дегендей. Демек ар бир адамдын англис тилин үйрөнүүдө өзүнүн максаты, өзүнүн мотивациясы, өзүнүн багыты бар да. Ошого жараша анан ар бир адам өзүнө курс, мугалим, окутуучу ошолорду тандайт да. Мисалы мага чет өлкөгө магистратурага тапшырам же университетке окуйм дегендер келбейт, чындап эле. Анткени мен ал жерде отуруп кантип университетке өткөнгө эссе жазыш керек, кантип тиги экзаменге тесттерге даярдаш керек деген менде жок. Менде эң эле жөнөкөй деңгээлдеги базовый разговорный. Мен да ошол акыл айткандай эле негизги ушул барьерди сындырууга жардам берем да. Сүйлөй аласың дегенчи, бул андай кыйын эмес. Мына кетип баратып эле күнүмкү көргөн нерселерди эле айтып кете бересиң. Мына бул светофор, бул жол, мына мен аялдамага келдим, азыр автобуска отуруп жумушка кетем, бул менин кесиптештерим деген эле сөздөрдү үйрөтөм да. Мен үчүн дагы бул эң биринчи ошол баштап алып, эң жаңы эле англис тилин эмнеден баштайм дегендер, мисалы бизге окшогондорго келет, Андан ары уже баягы тонкосттарын билип, кичине грамматикасын түшүнөм дегендер, мисалы бул жакка келишет. Андан ары үйрөнүп алдым болду, сүйлөгөндү үйрөндүм, грамматикасын үйрөндүм. Эми чет жакка тапшырууга мага TOEFL керек экен, же болбосо жандай оор тесттер керек экен десе, атай ошол жака специализированный курстарга барышат да. Толтура бизде ошолор. Демек бул жерде мен оюмча биз ар кимдин өзүнүн баягы эмеси бар да, кардарлары, өзүнүн аудиториясы бар. Ошондуктан English Zone'го барып үйрөнүп алышсын сүйлөгөндө, анан мындайраак олуттуураак деңгээлге чыккылары келсе, уже башка курсту өздөрү издеп башташат да. Деп койдум мен да. Англис тили сиздерге мындай эң бир кандайдыр бир пайда алып келген же ийгилик алып келген эмне болду? Эмне алып келди? Балким чет өлкөгө чыктыңыздар же кандайдыр бир программа менен Америкага барып келдиңиздер? Мен алыстан келдим, айыл жергеден келдим. Англис тили мага аябай көп жардам берди. Англис тили дүйнө тили да. Англис тили менен биз азыр кылган жумуштун 70%, кирген кирешемдин 70% эле англис тили менен байланыштуу. Англис тили болбогондо балким мен башка нерседе жумуш кыла албайм, бирок любой эле адамдын өзүнүн ырыскысы бар дечи. Кайсы жерде болбосун, кайсы чөйрөдө болбосун иштеп кете бересиң. Бирок англис тили бул ачык эле нерсе, баарына жардам берет. Баарына бир кайсы бир эшиктерди ачат да. Туура колдонсоң ачат. Англис тилин билбегендер деле бар. Эстике кыла албай жүргөндөр бар. Мен деле убагында англис тилин такыр колдоно албай жүргөн убактар болгон. Бирок факт, англис тилин билсең автоматикалык түрдө сага эшиктер ачылат. Болду. Калып кетпейсиң да эч качан. Калып кетпейсиң. Жок дегенде мугалим болосуң да. Мисалы үчүн жок дегенде бир жерге барып үйрөтөсүң. Азыр котормолорду алып үйдөн иштесе болот. Которм, мисалы үчүн университет кезинде канча которуп жүрдүк, бир нерсе. Ошентип эле акча таап жүрдүк го котормол аркылуу. Котормолор дагы эмне. Мисалы үчүн мен эми аябай көп нерсени айтып берсем болот, өзүм аны байкадым да. Мисалы үчүн ошол эле YouTube, ошол эле мисалы үчүн сен жакшы бир контент жарата аласың да. Балким бир нерсе жөнүндө айтып бере аласың, бизнес жөнүндө айтып бере аласың, өзүң ишкерсиң, бир ийгиликтүү ишкерсиң. Эгер англис тилинде айтып берсең, сенин аудиторияң сразу көбөйөт, дароо эле көбөйөт. Дүйнөгө айтып бере аласың, демек сенин кирешең дагы көбөйүшү мүмкүн. Эгер ошол айтып берип аткан нерсең башкаларга кызыктуу болсо, сен YouTube'дан жакшы эле акча тапсаң болот да. Мисал үчүн да. Анан андай мисалдар көп. Ошол эле башка платформаларда, мисал үчүн сен дизайнер болсоң, англис тилин билсең, башка бирөөлөргө заказдар кылып бере аласың. Кыскасы көп. Чынын айтканда аябай көп да. Мен өзү мектепте окуп жүргөндө эле, бул 90-жылдарын аягы болду. Анан мисалы атам курулушчу, апам деле жөнөкөй эле мугалим дегендей. Анан биз ошол жашап жүргөндө мен ошондо мен Америкага барам, мен Америкага окуйм десем, мисалы элдер
түшүнчү эмес да, мени күлүшчү да. Каяктагы Американы айтып атасың депчи. Анан мисалы ошондой мендей кыздар, балдар толтура да. Америка же англис тилин билүү, чет жакка чыгуу деген бул мындай бир космоско учуу менен эле бир барабар, Анан өзүнүн эң эле мындай бир патологун, грубо говоря, Россияга барып иштеп келем дегендей эле көргөндөр бар да. Ошолордун эмеси, мен да ошондой жеткирим келет да. Мен деле момтуп эле жүрүп эле, бизде такыр тыйын деле жок болчу, ашыкча. Курска барганга да акчам жок болчу. Мен айттым го, апам пирожки алып же десе, мен сөздүккө топ бир ай чогултуп анан 40 сом чогултуп алгам да. Анан ошондо деле мисалы жөнөкөй эле үй бүлөдө жашап эле англис тилин үйрөнүп, ошонун жардамы менен бизде ар кандай программалар толтура. Бир тыйын бербей туруп, сен ошол тилиңдин жардамы менен программага илешип алып, чет жакка барып бекер окуп келсең болот. Стипендия төлөп берет, флекс программасы менен бардык. Мисалы Америкада 17 жашыңда Америкага кетип каласың деген, мисалы бул мындай фантастика болчу да. 17 жашыңда эле кетип калып, ошол жакта 1 жыл окуп, биз кинодон көрүп жүргөн американский мектептерде окуп, мисалычы, бул өзүнчө бир өтө бир жашоону өзгөртө турган бир мындай тажрыйба да. Мен жашоомдо 4 жолу Америкага бардым, ошонун баары ошол тилди билүүнүн жардамы менен, ошол бүт программалар менен, бүт бекер мамлекеттин баягы гос департамент деген ошолордун акчасына эле барып келип атпын да. Мисалы магистратурага деле бекер окуп келдим, Америкага стипендия төлөп берип атышты, Түркияга, тияка бияка канча жерге чыгып аттым. Ошонун баары ошол программалар, ар кандай баягы конференция, тренинг, эмне болобу, Казакстан, тияка бияка чыгасың. Мен жашоомдогу чет жакка чыккандардын бир 90% бул ошол тилдин жардамы менен бир программаларга илешип бекер барганым да. Мен өзүмдүн чөнтөгүмөн акча чыгарып бир дагы бара элекмин да, эч жакка. Анан иштегенде дагы жумушка чын эле эч жакта калып кетпейсиң. Эл аралык уюмга деле офис менеджер болуп киресиңби, ошондон баштасаң деле болот, Каяка болсо дагы сен Кыргызстанда такыр жумуш жок, эч качан калбайсың англис тилин билсеңчи. Бул жерде мисалы IT да азыр аябай популярдуу болуп атпайбы, айтишниктерге окуп атышат. IT менен англис тилин кошо үйрөнсөң, анда вообще дүйнөдөгү IT компанияларга жолуң ачылат да. Сен отуруп эле $10,000 айына таба бересиң да, мисалычы. Сөзүмдү бөлүп койдум, араны кошуп. Мен бүтүрүп койдум мен ошо. Бүтүрдүм эле, ошону байкадым эле. Бүтө элек болчумун, бирок бүттүм мен. Бирок бүтүп калдың эле. Бүтөйүн деп аткам. Эркектер да ушундай да, аял бүтө элек делесиздер, ушу бүтүрүп койсуңар да. Өмүр бою ошентип жашап келет да. Бүтөйүн деп эле калгам деп кала бересиң да. Як кесилет да? Калтырбайбыз. Сен IT дедиң эле, мен IT-ге бир нерсе туура келди эле, ошондо ставка алып унутуп калып экенсиң айта калды. Сенки баары эле орунду ставкада. IT үйрөтүп баштадык. Кайра курсун калып атат. Ооба, ошол IT үйрөтүп баштадык, анан кээ бир окуучуларыбыз жумушка кирип баштады да. Анан бир нерсени байкадык да, мисалы үчүн англис тилин такыр билбегендер дагы жумушка киришти да. Анан мындай да, жумушка кирип атканда баягы жумуш берип аткан адам өзү айтат да. Неме дейт да? Кап, англис тилин билбейт экенсиз. Эгер англис тилин билгениңизде айлыгыңыз 2 эсе болмок дейт да. Неге деп сурадык да, неге деп интервью убагында сурасак, себеби биз азыр дейт, сиз жакшы үйрөнүпсүз, жакшы специалист экенсиз, бирок сизге кошумча бир англис тилин билген, анан сиздин тилиңизди билген дагы бирөөнү алышка туура келет дейт да. Алып ага дагы айлык төлөйбүз. Анын жумушу дейт, негизги жумушу бул сизге түшүндүрүп бериш болот дейт да. Ошол жерден аябай неме болдук да, биз таң калдык да. Компаниялар, эгер сен англис тилин билсең, сага демек билбегениңге караганда 2 эсе төлөп бергенге даяр экен да. Англис тили эле кошулса, сенин кирешең 2 эсе өсөт да, мындайча айтканда. Эгер сиз кошумча бардыгыбыз билгендей эле, сиз айтып кеткендей, англис тили билгенде бардык жумуш профессия. Бардык кесип англис тили менен болсо 2 эсе көбөйөт айлыгы. Мисалы алып кеткенде айдоочу. Азыр бизде Кыргызстанда туризм жакшы өнүгүп келип жатат. Айдоочу англис тилин билсе, жакшы туристтик компанияларда иштей алат. Ушундай мисалдар абдан көп. Кайра эле айланып келип, англис тил үйрөнүш керек. Өзүм жөнүндө айтып кетсем, 100% кирешем англис тилинин жардамы менен. Сиз айтып кеткендей, мен да
Дубайга 2 жолу барып келдим. Бул да ошо англис тилин билгеним үчүн да. Өзүм чөнтөмөн эчтемсе кеткен жок. Ал жакта эс аласың, көп нерсени үйрөнөсүң. Конференцияга кирдик. Ошо мен айтып кетерим, англис тил үйрөнүңүздөр. Анан дагы бизде мындай бир стереотиптер бар да, англис тилин жакшы билип, жакшы сүйлөп, 1-2 жолу Америкага же Европа өлкөлөрүнө барып келсең, сен мындай бул батыштын адамы дегендей мындай колдор менен көрсөтүп, кээ бир кандайдыр бир топторго барып калсаң, бузуку, батышчыл дегендей ушундай стереотиптер менен калдыңарбы силер? Ооба. Мен батыштын бузуку аялымын, мен НПОчумун, мен шайтанмын, мен кыргыз элинин душманымын деп кой. Тамаша. Бирок мага келген комментарийлерди эстеп айтып атам да. Чындап эле албетте, эми өзгөчө мен иштеген жерде да иштеп калгандыктан сен батыштын эмесисиң деп айтасың. Мен батыштын университетинен билим алсам, анан тиги албетте ошондой сөздөр болот. Эми бул эмнеден бизде кыргыздар сөзсүз эле ушундай бир жакка бөлүп турушубуз керек да. Же сен орустар мененсиң, же сен америкалыктар мененсиң. Же сен бияк оң жак, же сен сол жаксың, же сен оштуксуң, же сен таластыксың деп ушундай сөзсүз биз бир адамды бөлүп бир категорияга киргизип, ошого бир мындай бир лейбл илип коюшубуз керек да, сөзсүзчү. Болбосо биз мындай адам менен отуруп кандай маек куруш керек, бул адам ким экенин аныкталбай эле кыйналып берет экенбиз да. Сөзсүз ошондой бир аныктама берип коюш керек да биздечи. Билбейм, тилекке каршыбы же балким жакшы нерсе. Анан ошондойлорго кабыл аласың албетте. Бирок ошол эле убакта сен батышчылсың, сен бузукусуң дегендер эле жыл сайын кайра грин картага тапшырып эле Америкага кеткилери келет. Ошолор эле кайра мага жазат, кантип тиги чет өлкөгө чыгып иштесем болот, кантип тиги виза алганга жардам берчи мага, Англияга кантип кетсе болот, англисче тиги эме тияк биягынан караштырып мүмкүнчүлүктөрдү айтчы дешет да. Демек бул жерде эгерде ошол мүмкүнчүлүк ачылса, ошол эле батыш бузуку, батыш жаман дегендер акча да. Сен деген мисалы ошол эле Россияга барып же Кыргызстанга иштегенге караганда батыштан 3-4 эсе көп акча табасың. Албетте кетесиң. Мен деле мисалы бүгүн эле бирөөнү жамандап туруп, кайра ошол киши мага жакшы жумуш, жакшы акча берсе, мен деле балким барып ошол киши менен иштей берем. Бул деген баары жашоо да, турмуш, туурабы? Ошондуктан эми батыш деп айта беришет, албетте ал сөздүн артында деле бирок мындай бир олуттуу, мындай бир нерсе деле мен көрбөйм да. Flex программасы менен Америкага барып келгенсиңер, анан чын эле бузуку экен, ал жак бузулуп кетсеңерби? Мектеп кезинде барып Америкадан. Кыргыздардын түшүнүгү менен бир-аз бузулду го. Мисал үчүн неме аябай кыйын суроолорду берип атасың. Чукурга такап деп. Негизи мынтип ойлойм, биринчиден мынтип ойлойм да. Биздин эл эркинбиз да. Биз катуу ойлонбой деле тарс этип айтып сала беребиз да. Анан аны түшүнө билиш керек да. Эгер менин каналыма кирсеңер, YouTube'дачы ушундай комментарийлер бар да. Кээде мен бир нерсени үйрөтөм да. Анан эми ниетиң үйрөтүү да. Башка ниет жок ал жердечи. Бөлүшүү, үйрөтүү. Бирок ушундай комментарийлер келет кээдечи. Ал даже батышка байланыштуу эле эмес да. Сен жеке адам неме мындай жеке өзүңө айтылган комментарийлер болот да кээдечи. Же бир кийимиң асылган, же ушундай бизде ошондой бир неме бар да, бир толкун бар да. Ал толкунда сүзүп жүрүшөт да биздикилерчи, эркин сүзүп жүрүшөт. Эч кандай бир кесепеттерин эске албай эле бир нерсени айтса, мисалы үчүн ошол эле Инстаграмда бир нерсенин посттонун астарына бир нерсе жазыш мүмкүн да бирөөлөрчү. Ага мен негизи көңүл бурбайм. Өтө эле ушундай болуп кетсе мен айтам аларга. Мен жада калса орус тилин да үйрөтчүмүн да. Орус тилин дагы үйрөткөн каналым бар. Мен мисалы үчүн ал жакка дагы бир канча сабак чыгарып тикток койгом уже YouTube'да каалаганда үйрөнө берет. Биздин максат үйрөтүү. Анан ким кандай ойлойт ал өзүнүн иши да. Бирок жана суроого жооп берип коеюнчу, батыш тили ушундай бузулган бекен дегенге. Сиңде бузулуп кеттиңерби? Ооба, бул деген эмеден көз каранды да, кайсы бурчтан карайсың сен, кайсыл жактан туруп карайсың. Мисалы, мындай бир улут
чул консервативдик ой жүгүрткөн адамдар үчүн мен чын эле стереотиптүү кыргыз аялы эмесмин. Мен чын эле балким бузуку көрүнөм. Анткени менин ой пикирим, ой жүгүртүүм, аң сезимим чындап эле башкачаланып турат. Мисалы, мындай орто, мындай, среднестатистический айгүлгө караганда мен ой жүгүртүүм чындап эле башкача. Мен чындап эле көп нерсеге мисалы башкача карайм. Аялдардын баягы укугуна келсек деле, коомдогу ар кайсы адамдар жөнүндө сөз кылсак дагы, бул чындап эле ошол мен Америкада жашап келдим, ал жерде көп батыш медиасын көп окудум, англис тилинде көптөгөн изилдөөлөрдү окудум, көп баягы англис тилинде маалыматты сиңирдим өзүмө. Чын эле ошонун таасири бар. Мен аны жок деп айта албайм. Балким мен чын эле батышчылмын, мен аны өзүм балким сезбей жүргөндүрмүн. Мен деле билбейм, айта албайм аны. Бирок эң негизги өзүңдүн баягы кыргыздардын арасында жашап, Кыргызстанда болуп алган тарбияң, эң мындай бир өзөгүң баары бир кала берет. Бул эч жакка кетпейт. Кыргыз үчүн күйө бересиң, Кыргызстан үчүн күйөсүң, патриот болуп жүрө бересиң. Бул жагын жакшырталы, тагын жакшырталы, айгегиле мынтели, аялдарды жакшылап карайлы, келгиле комузду өнүктүрөлү деген кала берет. Ошол батыштын жакшы нерселерин алып келгин келет да. Ошол батыштагы коомдогу жакшы көрүнүштөрдү, адамдардын бирөөнө болгон мамилесин, жакшы жактарын бул жакка алып келип, бул жакка да ошону өзгөртүп, өнүктүргүн келет. Анан бул жакка келип алып, азыр баарын бузабыз, баарын чечиндиребиз, азыр баарын кичинекей балдардын баарын сыртка чыгарып, анан давайте 14 жашынан баштап баарын бузабыз деген мисалы андай оюң деле жок. Андай менен келбейсиң. Болгондо гана көп нерсеге абдан сабырдуулук менен, толеранттуу эле карап каласың. Анан кээ бир адамдарга чындап эле бул бузукулуктай көрүнөт. Мен деле аларды түшүнөм. Мисалы мен деле көпчүлүк адамдардын көз карашын деле мисалы өтө консервативдүү деп айтам, өтө улутчул экенсиң деп. Алар үчүн алардын ой жүгүртүүсү норма. Ошондуктан эми бул жерде кайсы эмеден карайсың да, с какого угла смотреть. Сизге айтылдыбы ушундай англисче сүйлөсөңүз, мындай батышчы дегендей сөздөр? Мындай укпаптырмын башка адамдардан. Бирок өзүм жакын бир туугандарымдан, жакын адамдарымдан уккам. Сен ойлоо сезимиң, ой жүгүртүүң башкача деп. Ошондон кийин ойлоп калдым да, тил үйрөнүү менен ой жүгүртүүбүз, аң сезимибиз дагы өзгөрөт окшойт депчи. Бул жакта эмнени айткым келип жатат? Жанагындай аял затын коргоо ушундай темада сүйлөшүп калганда мен көбүнчөсү менен конфликтке чөм да. Ушундай мааниде өзгөрдүм окшойт. Менин оюм боюнча жакшы жагын алышыбыз керекпиз, жаман жагын кереги жок. Сиздерге келген окуучулар мындай аял кишилерби же эркектерби? Мен чын айтсам эме кылбадым, бирок менимче аял кишилер көбүрөөк окшойт, Менде 90% кыздар аял. Себеби мен ойлоп калдым, алар мындай билбейм эмне, сөзүн эле айтпайынчы. Билесиң. Жок, себеби мен мынтип ойлойм да, менимче алар аялдар, кыздар менимче көбүрөөк түшүнөт окшойт, максаттарын тагыраак байкайт окшойт. Анан ооба мага ушул нерсе керек дейт окшойт. Кыздарда мотивация көп. Анткени мен оюмча эркектерге бул Кыргызстанда негизи эле мындай мүмкүнчүлүктөр көбүрөөк түзүлгөн, анысыз деле. Эркектер мисалы өзүн реализация деп коет го, өзүн өзү ишке ашырууда, мындай бир кандайдыр бир карьера жактан, көп жерден мындай бир өзүн мындай өнүктүрүүдө аялдарга караганда тоскоолдуктар азыраак болот аларга. Мисалы эркекче сүйлөшүп алышат, барып мындай саунага барып деле ары бери чечип алышат, дагы бир позицияларды, должностторду алып беришет. Мисалы мындай бул жерде мындай эркектердин өзүнчө бир мындай клуб мальчиков деп коет го, өзүнчө бир эме коомчулугу түзүп алган, алар бири-бирине жардам берип мынтип бийлешип кете беришет да. Кыздарга кыйыныраак. Бизге баягы кыздарга болгон карата болгон стереотиптер толтура, кыз деген үйдө отуруш керектен баштап, сага эмне жок, чет жакка чыксаң бузулуп кетесиң, анан ушундай көп нерселер бар. Ошондуктан кыздар ошо өзүнө өзү ошону далилдегиси келет, жакындарына далилдеп бергиси келет. Жок, мен үйрөнө алам, менин ушуга кудуретим жетет, мээм жетет буга депчи. Ой, сен эмне эметмей элең, отурчу, баары кийин күйөөт үйдө отурасың да дейт го. Кыздардын ичинде өзүнүн максаттары бар башка, өздөрүнүн мындай окуучулар менен, студенттер менен да канча тренинг, жолугушууларга барып жүрдүк.
көбүнчө кыздарда ушундай эме көп да, мындай бир мотивация ичинде мындай эмеси мындай аябай мындай бир жолунуп турушат да. Мен чет өлкөгө окугум келет, мен саякаттагым келет, жат жакты көргүм келет, аң сезимимди кеңейтким келет, мен ушундай жакшы жерлерде иштегим келет, көп эл менен баарлашып жаңы маданиятты билгим келет деп кыздар көбүрөөк күйүп турат. Эркектер азыраак, потому что аларда мындай ушунчалык эме деле жок да, мукташтык. Анткени алар бияктан деле өздөрүнүн жолун таап кетишет. Аларды эч ким кой, ай сен эркек, сен деген эркек деп коет, үйдө отур деп эч ким аларды кыспайт. Иште балам, давай бар, балалуу болдуңбу, билелүү болдуңбу, эч жагынан эркектер кыйналбайт да. Аялы төрөп балдарын чоңойто берет. Эркектер сен негизи эле жумушка бар эле, жумушта акча таба бер, бул сенин эң негизги жалгыз бир функцияң да, коомдогучу. Болду, эркектерден анчалык көп талап жок. Ошон үчүн тилекке каршы ошонун артынан булардын мотивациясы дагы төмөндөп кеткен да. Анан болот го мындай ачка болгон сайын сен мындай көбүрөөк бир нерсе кылгың келет да. Курсаң ток болсо отура бересиң дегендей да, ушундай менин оюмча. Бул менин жеке пикирим, мен жеке мындай бир байкоом да. Мага дагы кыздар дагы көп, менде жаш кыздар. Анан мен баягы өткөндө курсумду карасам, 1-2 эркек отурат, калган бүт эжелер отурат ошо. Домохозяйкалар, үй кожойкелери, 40 жаштагы, 50 жаштагы аялдар отурат. Ошолор да айтышат да, мен балдарым азыр англис тилин карап, үйрөнүп атканын карап туруп, мен булар менен бир толкунда болгум келип атат. Балдар менен чогуу, алар менен сүйлөшүп, алар менен кийин келечекте саякаттап, чет жакка чыккым келет. Мен да балдарыма ушундай үлгү болгум келет деп, апалар да ушундай көбүрөөк бар экен да, мындай балдарым үлгү болгум келет. Балдар менен тең бир толкундогум келет деп, ошол апалар келип менен окуп атышат да, англис тилинчи. Балдар менен чогуу окугум келип атат. Мен да ошор менен бир эмеде болоюн, кийин артта калып кетпейин балдарыман деп. Аялдар баарында заманбап нерсеге көбүрөөк мындай неме да, баягы аялдардын ошо баягы мисалы үчүн азыркы белгилүү инфлюенсер, блогерлер, мисалы үчүн эркек болсо, эркек балдар нелерди көрүшөт, кандай контентке кызыгат, кызыктуу MMA, машине, бизнес жасоо, ушундай нерселер да. Себеби жаратылып аткан контент ошол да. Аялдардыкына келсең, өзүн өзү өнүктүрүү, психология, үйрөнүү, тил үйрөнүү, онлайн бизнес жасоо, үйдө туруп байып кетүү, кыскасы ушундай нерселерге багытталган. Ошондуктан менимче бизге дагы спрос, талап көп болуп атат да аялдардын арасындачы. Алар түшүнүп атат да, ушундай кылса болот экен депчи. Эркектерге деле бар, эркектер деле мисалы үчүн кээ бир контент жасап аткандар айтат да, англис тилин үйрөнгүлө, англис тилин үйрөнүп, анан мындай кылгыла, тигиндей кылгыла. Мисалы үчүн IT-ге азыр көп неме болуп атпайбы, кызыккандарчы. Бирок бир четинен кошулам, эме Алиянын айтканына толук эмес, бирок кошулам. Толук эмес деген себеби балким ал андай эместир деген ойда. Мен акыркы күндөрү ушундай немеге келип калдым да, биз ар кайсы каналга чыгып алып ар нерсе деп айтып кое бересиң. Бул бирок өзүбүздүн пикирибиз да. Болгонундай байкообуз эле да. Анан ал чындыгында ошондойбу, андай эмеспи, аны өлчөш керек дегендейчи. Бул дагы англис тилин билсең, ушунда ойлонуп каласың. Изилдөө жүргүзмөйүнчө, изилдөөлөрдү окумайынча 100% ушундай деп айта албай каласың да. Айта албай каласың да, себеби мындай көрүнөт да. Мындай, ушундай болсо керек деп көрүнөт да, бирок андай болбошу мүмкүн да. Ошондуктан мындай абайлап каласыңбы дейсиңби, же мындай көбүрөөк бир нерсени изилдейсиңби, бир нерсе чечим кылганда дагы ой мындай бар жокту өлчөп көрүп туруп чечим кыласың. Ушундай да, эми негизи эле билим алганың канча көп алсаң, ошончо өлчөп каласың дегендейчи. Эгерим сиз кандай ойлойсуз? Англис тилин билгенде балдар, окуучуларыңыз өзгөрөбү, жакшы жаккабы, жаман жаккабы? Кандай өзгөрүүлөр болот окуучуларда? Негизи эле канча тил билсең, ошончо жолу адам болосуң дейт го. Ооба, өзгөрөт. Маданияты үйрөнүп жатышат, тил менен кошо, баалуулуктарын үйрөнүп жатышат. Анан ошонун баардыгын алып эле жаман жагында, жакшы жагында алып кетпейт да. Адам өзү калчайт да. Бул мага керекпи, кереги жокпу? Мисалы, американский эле кыргызча үйрөндү да. Ал эртеси барып аялын салып калган жок да. Кой союп эле тигинде. Чучук жеп. Ал үйрөндү, ушундай кой кантип союлат экен, бирок ал аны үйрөнүп калган жок. Ошол сыяктуу эле биз деле жакшы жактарын үйрөтөбүз, жакшы жактарын алганга аракет кылабыз. Жашообузду жакшы жакка өзгөртүш үчүн.
Жакшы. Аябай мындай кыргыздардын баалуулугу болуп кетти го, аябын салуу деген. Анткени акыркы күндөрү ушундай эле жаңылыктарды көрүп жатабыз да. Бул өкүнүчтүү. Ошону өзүбүздүкүн көрө албайбыз да, эмнегедир биздин кыргыздардын деле, биздин коомдо деле канча деген бузукулук бар. Канча деген жаш кыздарыбыз зордукталып атат, жаш мына наристелерин да зордуктап салып атышат. Канча балдарды үйдө ата-энелери сабайт, өкүртөт, тим эле кол буту сыңгыча көгөртө сабашат. Канча деген кемсинтүүчү сөздөрдү айтышат, баланы тим эле көмүп таштачу сөздөрдү айтат. Ата-энелер өздөрү деле үйүндө элечи, мисалы, мугалимдер кантип кемсинтишет. Биздин коомдо толтура мындай бузуку деп айта турган көрүнүштөр өзү толтура да. Биз англис тилин билбей эле, чет жакка чыкпай эле, чет элдиктер менен баарлашпай туруп эле бири-бирибизге канча деген жаман нерселерди жасайбыз, чындап эле. Басмырлоо, бири-бирибиздин ар намысыбызды тебелөө, кол көтөрүү, психологиялык жактан биз бири-бирибизди кандай жаман кылабыз. Күйөөсү аялын, аялы күйөөсүн, балдарын, кайненесин, баягы неберелерин, келиндерин бизде деген канча деген мыкаачылык коомубузда бар, буга чейин да айтып кеттик. Мына бир жума өтпөй эле Караколдо күйөөсүнүн колунан каза тапты келин. Мына кече бүгүн сокулуктанбай бир жактан да чыгыптыр. 4 баласы калып кетти. Эмнеге буну биз бузукулук деп айта албайбыз? Бул деле коомдун бузулганын билдирет да. Бул деле бир определен адамдардын бузукулугу, психологиясынын бузулганы, аң сезиминин бузулганы туурабы. Анан кийин эле эмнегедир эле биздин менталитет, биздин кыргыздар эле эң ыйык, эң айкөл, эң улуу эле калк болуп калабыз дагы. Анан кийин башкалар эле биз кетме эле бузук болуп калат да. Англисче сүйлөгөндөр, ооба. Анан мисалы бул деле көп нерсе үй бүлөдөн, көп нерсе чын эле. Мисалы биз ата-энебиз берген тарбия, сен ошо менен калыптанасың баары сен биринчи бир 10-15 жылың эле жетет экен ошолчу үй бүлөдө жашаган. Мисалы 17 жашка чейин биз жашадык, Кыргызстанда. Ата-энебиз берген сиңирген тарбия менен Америкага кеттик. Көп нерсе биз үчүн жаңы ачылыш болду. Ушунча болуп турбайбы? Атасы да үйүндө идиш-ак жуйт турбайбы депчи мисалычы. Ами үйүндө тиги эркек баласы жок болсо деле күйөөсү аялын аябай мындай эметпейт экен, уул төрөп бер дебейт экен, 2 кыздуу болгондо эле бактылуу болуп жүрө берет экен деп мындай башка көп нерселерди эметесиң. Жанагы эле гейлерди деле көрөсүң, ал көчөлөрүндө, мектепте деле көрөсүң. Ушундай турбайбы деп коесуң, башкалардын аларга болгон мамилесин көрөсүң. Булар бирин ушундай мамиле жасайт турбайбы, мындай аябай мындай сабырдуу мамиле жасайт экен, коомдун кадимки адамдарын эле кабыл алат экен дейсиң. Бирок ошол эле кезде сен ата-энең берген тарбияң өзөгүңдө баары бир калат. Сен аны дайым кайсы чет өлкөгө чыгып кеттип эле Марска учуп кетсең деле сен дайым өзүң менен алып жүрөсүң да анычы. Мисалы ата-энең берген Германияда 1 жыл жашадым, Америкада 1 жыл жашадым, бияка чыктым, тияка чыктым. Баягындай бизде бар го, чет өлкөгө чыкты, кыз болду, бузулду. Керек болсо Кыргызстанда туруп деле айылдан Бишкекке окуп келдиңби, болду, бузулдуң да. Эмнеге ата-энелер өзү берген тарбиясына ушунчалык өздөрү ишенбейт дейм да. Бул сен өзүң эле берген тарбияңды, эмнеге сен өзүң ишенбейсиң да анда? Сен өзүңдүн тарбияңды жокко чыгарып атасың да, анткеничи биздин ата-энебиз бизге ишенип эле оюбузга койгондо, бар окуп кел, иштеп кел, эжем деле чет өлкөгө чыгып иштеп атты, байкем деле. Биз мындай мен ал жакка барып тим эле чет өлкөлүк эркектерди коллекциялап келген жокмун. Мен түз барып, түз келдим. Апамдын мага айткан сөзү түз жүр деген сөзү могу жеринде калган да. Ошо ооба, күйөөгө тип ажырашсаң деле эмне түз жүрө бересиң да. Анткени бул ата-энеңдин берген тарбиясы. Ошондуктан сен бул жакка чыгып, ал жактагылар менен аралашып бир бале болуп кетип, анан аны бияка алып келип, бияктагыларды бир бале кыласың деген бул эме. Кыргызстанда туруп деле, Бишкекте жашап деле, айылда жашап деле бир бале боло бересиң да. Эгерде болчу болсоңчу, мисалы ошон адамдын өзүнүн ооба тарбиясына. Бирок болуп кетсең деле мен мисалы аларды уже мисалы сындай албайм. Болгусу келгендер боло берсин, өзүнүн жашоосу да, туурабы? Сен болгуң келип кетти, боло бер. Болгуң келди, мен болгум келсе, мен балким бир күн мен деле болуп кетем. Эми алып өзүбүздүн жашообуз да, ушундай көз карашта болуп каласың да. Деп бүтүрүп коюн, жаман монолог болуп кетти, меники. Акылда отуруп калды го, ынчыкпай эле коеюн депчи. Деген окшойт, ушуну айткым келди. Ооба, мага кичине мындай сен пауза кармап калдың эле, мен учурдан пайдаланып калдым. Азамат. Ой, тура эле. Азаматтын неме версиясы жок? Аял версиясы кыргыздарда жок. Главное эркек деп айтпа да. Кыздар деле азамат дейт. Азамат дейт. Кыргыздарда феминициден түшүнүк жок да. Биздики
Бизге аябай гендердик сезимтал тил кыргыз тили. Сиз мисалы иштеген жерде акшнын элчилигинин долбоору менен аксыз деле англис тилин үйрөтөсүздөр. Анан бирок ошол жакадай келбегендер толтура да. Ооба. Эмне үчүн келишпейт алар? Келип баштап анан таштап коюшат да. Менин жеке оюмду айтайын. Бул эмнеге байланыштуу? Адамдардын өзүнө болгон ответственность жок. Келем деп коюп келбейт. Билбейм эмнеге. Көп байкайм ушу кыргыздарда ушул бар да. Бекер турбайбы, жазыла бериш керек. Бирок биз деген отчет тапшырабыз да, келиши керек. Же болбосо башында мынтип бизде пландаштыруу деген жок да. Мен бул жумушум мынчада бүтөт, мен буга барышым керекмин. 1 жылга план койбойбуз. Кээ бирөө даже 1 айга эртеңки күнүнө. Анан ошол себептен го дейм, келбей калган себеби. Өзү бекер нерсе да көп бааланбайт да, көпчүлүк учурда. Ошого биздин курста деле. Ошого менин курсум мисалы бекер эмес. Анткени бекер берсең, менен эч нерсе кетпейт да, акыл айтканда биз бир чыгым болуп тартып алдык бир курста, мисалы видеосун. Азыр жөн эле мен ачып коюп эле чачырата берсем болот. Бирок бекер келгенде ашып кетсе 3 сабак карашат. Андан ары болду, келбей коюшат. Жөн эле мындай бирине берип көрсөтүп, мына окуйм деп баштап алат дагы болбойт. Бекер келген нерсени баары бир адам мынтип баалап, тырышып, ошону актап калайын дебейт да. Тойго барганда биз жүздөбөр алып барып ошону чыгарып алганча меле аягына чейин отурабыз го. Ырдап, бийлеп, конкурстарына катышып, баарын жеп, устукандардын баарын салып, тим эле болушунча чыгарып кеткибиз келет, ошондой да. Бардык билимди нерсени адам өзүнөн бир нерсе чыгарыш керек да. Бир нерсе өзүнөн монтип, өзүнүн тим эле жонунан монтип сыйрып бергенде, анан ошону кайра артка чыгарып алайын, актап калайын деп тырышат да, жанталашып окуйт. Ошон үчүн бул жерде дагы анан мугалимдин дагы бул эмгеги, мисалы бул дагы ошо адамдарды башка адамдын эмгегин баалоого дагы үйрөтөт да. Бул бекер берет экен, мына эч нерсеси кетпейт да дегенде деле баары бир сен деле ошого болгон убактың, энергияң, сен эмеңе болгон эмеңди берип атасың да аларга да. Ошондагы адамдар дагы башка адамдын эмгегин баалаганды билиш керек. Сен квалификацияң, сен экспертизаң, адистүүлүгүң, сен канча жыл окуп, канча жерлерге барып, канча убактыңды, каражатыңды коротуп, ушунча билим алууга даражага жеттиң. Демек сен дагы ошону акташың керек өзүң үчүн дагы. Ушундай да. Ошон үчүн мен мисалы бекер курстар бар, мен аларга бирок толук кошулам. Өзгөчө айыл жергелеринде, өзгөчө окуучуларга, кичинекей балдарга бекер курстар абдан керек. Ал жерде өзү ошол окугусу келген мотивациясы бар окуучулар барат, табышат, өз ордун таап кетишет. Бирок мындай чоңоюп калган адамдар үчүн көпчүлүк учурда мындай сатыш керек. Албетте болот ошондой учурлар, азыр акыл айткан такыр каражаты жок, балким алар үчүн ошол 1000 сом деле бул чоң акча, Анан аябай окугум келип атат деп суранса, албетте кантип сен жок дейсиң, бересиң. Аны уже өзүнөн. Кийин окуп кетеби, бирок жалпысынан орто эсеп менен алганда среднестатистический эле Айбек же Айгүлдү алсак, алар үчүн окуганга дагы бир мотивация, сен тутпайсың, акча дайым адамга мотивация болот да. Окуганга, иштегенге, ойгонгонго, кечинде уктаганга, эртең мен турбай жумушка барбай калсам, мен штраф салып коет деп печинде жанталашып эрте жатасың, мисалычы. Ошондой дайым акча мотивация. Мен могу курска ушунча акча төлөдүм, демек мен буну актап чыгарып алышым керек, бекер бериптирмби деп. Бирок мага окшогондор да бар, төлөп коюп деле барбай койгондор да бар да. Мен канча тиги спортко жазылам деп фитнеске төлөп коюп барбай коюп. Бул жерде демек мен мотивациям жок. Ошо. Азыр аябай курчта бул немечи үйрөнүү маселеси аябай курч, үйрөнүү аябай татаал болуп кетти. Биздин жумушубуз аябай татаалдашып кетти. Биз азыр жөнөкөй материалдарга, жөнөкөй нерселерге, жөнөкөй контентке entertainment бир оюн зоок контентини алдырып берип атабыз да, алар элдин көңүлүнчү. Азыр биз ойнотпосок, кызыктырбасак, бир нерсе көрсөтпөсөк, үйрөтүш аябай кыйын болуп калды. Мисалы үчүн өзү билип келген, өзүгө керек, мага керек, мен ушуну үйрөнүшүм керек деген адамдын пайызы өтө аз. Өзү билип, мага керек, мен неме кылам депчи. Анан бизде неме маданияты жок. Үйрөнүү бул бир
хобби же үйрөнүү, бул бир убакыт өткөрүү же өзүң салым кылуу дегенди биз али ал деңгээлге эми массалык түрдө түшүнө элекпиз да. Алгач мисалы үчүн биз өзүбүз деле мен байкайм да. Мисалы үчүн биз барып мындай мисалы үчүн мен Москвада иштеп жүргөмүн да, тил үйрөтүп, ал жактагы окуучулардын 90% бир максатсыз эле үйрөнүүчү да. Алар үчүн бул бир неме болчу, активити болчу да. Аларга мен алар үчүн бир неме бир бийчи сыяктуу да, алар заказ кылды, мен келдим, бийлеп кеттим дегендейчи. Бирок билим алуу алар үчүн бир оюн зоок да. Алар бизде тилекке каршы андай маданият жок. Анан эң негизги биздин азыр неменебиз, жардамчыбыз дагы, анан үйрөтүүдө душманыбыз бул технология. Азыр TikTok же Instagram'da bir 15 sekundada же даже 5 секундда bir история, bir немесini айтып коюп атат да. Бир нерсе башталды, анан ал проблема болду, анан бүттү да. Адамдын көңүлү ушунчалык кыскарып кетти да. Азыр биз жарым сааттык сабак менен бирөөнү карап калыш аябай кыйын да. Аябай ушу максаты күчтүү гана адам отуруп алып окуп алса, аны үйрөтүш кыйын болуп калды да. Ошол жагы дагы бар. Ал дагы плюс болуп атат да. Ошондуктан бул бара-бара неме мындай биздин негизги жумушубуз бара-бара бул окутуу болбойт да, түздөн-түз окутуу болбойт, мотивация берүү болот да. Багыт берүү, дайыма неме күчтөндүрүү, ички дүйнөсүн ачуу. Ошондуктан эле бизде немелер көбөйүп кетти да, ар кандай коучтор, мотиватор. Себеби муктаж да ошогочу. Адамдарга инструменттер толтура, ал жаса. Бирок ошого жүргүзүп берген неме жок болуп калды да алардачы. Бекер сабактар толтура, мына курс, Айгеримдин курсу турат. Бекер. Долбор да, мисалы үчүн акы төлөбөйсүң. Менин эски курсум бекер YouTube'дачы. Урду кетти, шок, мына көргүлө 300 000 2 күндө просмотр. Менин курсум мисалы үчүн ал жерде баалуулук эми мисалы үчүн бир жок дегенде бир $200 баалуулук болса керек адам үчүнчү. Анын жерде просмотр өтө аз. 70 киши көрдү, 100 киши көрдү да. Демек адамдар азыр эми бизге биздин максатыбыз эми үйрөтүүчү. Мен мынтип ойлойм да, үйрөтүүчү бул аябай ыйык кесиптердин бири да. Үйрөтүүчүнүн немеси өтө ыйык да, миссиясычы. Биздин миссиябыз өтө күчтүү. Ошол жагы дагы мен кармайт да, үйрөтүүдөчү. Мага бул миллиондорду алып келбейт. Бирок мен бөлүшкүм келет, себеби билем, мен бирөөгө бир нерсе бир аз берген болсом, анын жашоосу бир аз өзгөргөн болсо, жакшы да. Мен аны билбесем деле жакшы да. Мен кармамачы, мындайча айтканда. Негизи эле да, ушу Кыргызстанда жок дегенде бир өлкөдө бир аз болсо дагы салым кылдым да. Бир нече адамдын жашоо сапаты өзгөрүп, мындай чоң бизнесмен эмеспиз, $1 миллион бир нерсе куруп бере албайбыз. Болгону ушуну бөлүшө алабыз азырынчачы. Балким келечекте өсүп кетсек, болуп кетсек, биздин азыркы колубуздагы бере ала турган ресурсубуз ошол тил да. Дагы бир себеби деп ошо азыркы адамдар көнүп калбады. Мисалы тамак башталып атат деле 2-3 секундтан кийин даяр тамак көрсөтүп коюп атат да. Бардык нерсе бат болуш керек дегенге дагы көнүп калышты окшойт да. Анан келип окуп баштаганда эле ойлошот окшойт да, мен мээсин ачып салып кайра жаап кетиргендей. Андай болбойт да, өзү аракет кылыш керек, өзү жатташы керек. Анан ошол кыйынчылыкка душар болгондо чыдай албай таштап коюшат да. Жанагындайлар дагы мисалы мени бир аз ойлонтурат, баягы жакында Гүлзат Мамытбек чыгарып турго, бир айда англис тилин сүйлөп кетесиң депчи. Бирок бул мындай жалган неме да, мындай, кандай десем, delusional деп койбойсуңбу? Мындай бул эми обманка да. Элдер ошого ишенип алданып барышат да. Анан ойлоп калышат, чындап эле англис тилин бир айда сүйлөп кетсе болот экен деп, же болбосо английский за 3 месяца, анан тигил бул деген канча деген жарнамаларды көрөбүз, эл ошого ишенет, ойлойт да, демек сүйлөп кетсе болот экен деп. Анан алар барып бир айда же ошол 3 айда сүйлөй албай атса, өздөрү жемелеп, демек менин ошого эмем жок экен, жөндөмүм, мен вообще тупой экенмин, мээм жок экен, мен болбойт экен, бул мага мен үйрөнө албайт экенмин деп кайра ой койторбай стресске эмеге чөгүп кетишет да, ойтерчи. Анткени буларга
жалган өшүт мына көрдүңөрбү бул окуучу мына келип 3 айда сүйлөп кеткен далилдеп койчу деп коет бирөөсүн чакырып келет таанысоң yes of course I speak English анан тегил бул деп коет 3 айда келип ушул методика мен үйрөнүп кеттим деп башка болбогон биреулөрдү көрсөтө беришет да өзүн баягы жарнама кылыш үчүнчү анан среднестатистический Айгүл менен Айбек отуруп өзүн өзү эме сезип калат да кандай эле элдин баары сүйлөп кетип атат а мен сүйлөй албайм демек бул мен үчүн эмес экен деп чүнчүп калат ошондой жалган эмелер дагы аябай адамды мындай эме сындырып коет да шагынчы көп жерден бул жерде түшүнүш керек тил үйрөнгөн бул кадимки эле жаңы басып тили билип үйрөнүп келаткан баланы сүйлөгөнгө үйрөтүүдөй эле да жаңы мисалы мына мен 1,5 жаштагы балам эми 2 сөздү бириктирип сүйлөп келатат 1 айдын ичинде мен канча методика кылбасам дагы канча тигит меле кап мээсин ачып койбосам дагы бул 1 айда же 3 айда сүйлөп кетпейт да анткени мээ ошентип тилди мындай кичинеден кабыл алат да өзүчү мындай өзүнүн адамдын табияты да ошол ошондуктан өзүңдү жаңы тил үйрөнүп башканда жаңы сүйлөп баштаган жаш бала катары кабыл алышың керек да өзүңдөчү мына бүгүн мен апа ата деген деп айтканды үйрөнөм эртең мен 3-4 жаңы сөз үйрөнөм бирси күнү мен ошол 2 жаңы үйрөнгөн сөзүмдү бириктирип 2 сөздү кошуп айтканды үйрөнөм бир нече жумадан кийин мен бир сүйлөм түзгөндү үйрөнөм депчи ошондой эле биздин мээбиз жаңы чет тилин ошол жаңы бала биздин тилди үйрөнгөндөй эле кабыл алат да ошон үчүн бир аз адам өзүнө дагы мындай бир аз аёр мамиле жасап өзүң дагы мындай бир боорукер мамиле жасашың керек да кандай эле башка артык болуп атат меники болбой атат деп алдап атышат адамдар 3 айда 1 айда адам эч качан сүйлөп кетпейт Америкага алып киргизип тыгып койсоң дагы сен 3 айда сүйлөп кетпейсиң тилди сен анча мынча түшүнүп баштайсың биз 1 жыл флекс болуп жүрүп анан 1 жыл аяктаганда деп баштадык да мен мисалы англис тилин 11 класс бүтүп атканда мектеп боюнча номер 1 болчумун шаардык олимпиадаларга катышып жүрдүм мен өзүмдү тим эле укмуш сүйлөйм деп ойлочумун анан Америкага барып ошол жака түшүп калганда мен алардын деп койгонун угуп мен 1 ай монтип оозумду ачып отурдум түшүнбөй булар эмне деп атат депчи анан жарым жылдан кийин бир аз сен дагы алардын темпинде сүйлөп сен дагы literally деп баштайсың да өлдү дегенде жарым жыл керек и то сен средада жашаганда буга чейин канча жыл окуп баргандан кийин демек биз өзүбүзгө ошондой адамдарга ишенбеш керек калп окутуучуларга жандай 1 айда 3 айда сүйлөп кетесиң деген бул калп жөн эле силердин акчаңарды алып алат дагы натыйжасы ошондой чыкпайт баары бир канча тырышсаң да күнү түнү окусаң да ошон үчүн адам өзүн камчылабай ошондой адамдарга ишенбеш керек да ого бир стресске түшпөш керек анан ар бир адамдын өзүнүн үйрөнүү темпи болот бир курста окуп жүрүп эле мисалы үчөөбүз бир курста окуп атабыз Айгерим мисалы шатыратып өздөштүрүп кетти акыл мисалы орточо темп менен а мен артта калып кеттим да бул үчүн дагы өзүңдү мисалы мындай бир көпмээ сезип же болбосо менде жетишпейт окшойт мен эмне эле болуп атам мен үчүн эмес дебеш керек ар бир адамдын өзүнүн үйрөнүү темпи өзүнүн баягы табиятты баамдоо жашоо темпи да өзүнүн маанайы мүнөзү ар бирисинин өзүбүздүн мындай бир саатыбыз бар да биологиялык ошого жараша бирөө тезирээк үйрөнүп кетет бирөө жайыраак бирөө андан да жай үйрөнөт ошондагы өзүбүздүн эмебизди да кабыл алышыбыз керек да катуу сүйлөп салдым мындай бир $100 лекция болду окшойт азыр деп номер чыгарып койсуң инстаграмда эле жазып койгула жетет ошо мен өтө маанилүү кошумчам бар балким сага дагы керек болот ошол методиканы колдоно бериш керек антпесең келбейт биздечи чын мындай да мен окуучуларга айтам да мындай да мен бир нерсени байкадым да мисалы үчүн бизде баягы кээ бир адамдар немеге ошого жалып калат да силер алдап атасыңар элди депчи бизде эл бул жаш бала сыяктуу да аны алдабасаң ал келбейт ага чындыкты айтсаң келбейт мисалы үчүн мынтип айтсаңчы Алия сен буга жок дегенде 1 жыл жөн эле убактың кетет десең 1 жыл жүрөмбү кой анан эмне кылам дейт ана келбейт вообще а сен ага айт келе бер мен сени үйрөтөм 1 айда макул 1 айда үйрөтөм кел алып келип алдыңбы все сен биринчи кадамың болду ал сага келди анан дальше ага акырын чындыкты бересиң да акырын болбосо качырып бересиң да негизи мен алдың ошентип ойлочумун сага окшопчу демек сен дагы келе атыпсың мынтип ушул жерге менин деңгээлиме жетейин деп калыптырсың деп кой итва уровень ушундай каптамер айтайын дедим эле жок айта турган эмем мен дагы ошондой сага окшоп ойлочумун мен чындык айтышым керек окуучулар мага жазса
мен 3 айда үйрөнүп кетемби десе, жок, минимум сен 6 ай үйрөнүшүң керек, 6 айда акырын көрүнүп башташы мүмкүн деп айтчумун да. Билбейм, балким сен башкача үйрөнөсүң. Бирок результат ушунчадан кийин көрүнүп баштайт деп чындык айтчумун да, чын айтчумун да, алдабайт элем да. Деп анда жөн эле коет ошондо кетип калышат да, мисалы. Жок, анчалык алдабай эле жөн эле ооба 3 айда эми ооба элементарный эмеде уреңде сүйлөп каласың деш керек да. 3 айда сүйлөгөндө үйрөнөт адам деп. Үйрөтүүдөчү Максат Мухтаров деген ал реклама кылып койду дейт. Кесилет бар. Кесилет. Бир жакшы устазым бар да, ал мага бир эле нерсени айтканда, мен биринчи үйрөтүп баштаганда мен ойлончумун. Мен натыйжа бербей атам, что-то азыраак берип атам деп ойлончумун да. Пайда көрбөй атам депчи. Балдар үйрөнбөй атат окшойт деп ойлосом, мага айтчу да, сен эгер бир нерсени үйрөндү, сен үчүн ал аябай чоң прогресс болуш керек депчи. Сен аны вообще чоң нерсе катары көрүшүң керек депчи. Анан аларга да ошону айтышың керек дейт эле да. Кичине нерсени үйрөндү, деп өкөң кошулуп алып, аны майрамдашыңа керек дейт эле да. Себеби бул ошол да баягычы. Алар үчүн, мисалы үчүн, бир айда үйрөнүп кетесиң дегенди ошол нерсени айта бер. Үйрөнүп кеттиң, макул болду, мына үйрөнүп кетпедиңби? Айттың ошону. Ошол үйрөнүп кеттиң, мына деп гана неме кылып алат экенбиз да, биздин үйрөнүүчүлөрдүчү. Бизде мисалы үчүн биздин түшүнүгүбүздө үйрөнүп кетүү бул мынтип сүйлөшүү да. Алардын түшүнүгүндө үйрөнүп кетүү, аларды кармап калыш үчүн бул кичинекей эле нерсе дагы үйрөнүп кетүү да. Мисалы үчүн азыр бар жокто бизде Кыргызстанда мына үйрөтүүчүлөр ошол методиканы көп колдонушат да. Мен баары ошого кошулдум. Антпесең сенде 10 окуучу болот, анан 10 окуучу менен жүрөсүң да. Беркиндей кылсаң, балким 100 окуучу келет, анан 100дун 30-уну алып кетесиң дегендейчи. Анан 100дун 70-и сен жөнүндө билип калат дагы, балким бир жерде айтат да. Ооба, бул мындай жаман техника. Бул evil. Да? Evil. Да, бул жаман да, жакшы эмес. Бирок gets the job done дегендей. Жок, мен оюмча сенин миссияң. Жок, алдабай эле мындай эле айтса болот да, ооба, сүйлөп баштайсыңар. Андан ары улантып кете бересиңер деш керек да. Бир жылда сүйлөп баштайсыңар десең канча киши келет? Жок, бир жылда эмес, мисалы 3 айда деле адам сүйлөп баштайт. Анда айта бер да, 3 айда сүйлөйсүң. Бирок мындай тигилердин рекламасы эме болуп атпайбы, сен мындай в совершенстве сүйлөп кетесиң деп ушинтип атышпайбы? Мен мынтип ошол эле айтам да. болчу, мен айтарым. Мен мынтип айтам, билим берүүгө келгенде калп көз жумам да. Билим берүүгө келгендечи. Бир айда мынтип кетесиң. Мына адам билим алганы келди. Бул success да ужечи. Уже эме да, бир ийгиликке жетти деген. Демек ошол, балким башка бир адамга зыян же керек эмес нерсени түртүп алсаң да, анда мындай отуруп алып неме деш мүмкүн, депчи. Жаман деп. Мисалы үчүн биз билим сатып атпайбызбы? Биз билим сатып атабыз да, биздин жумуш ыйык. Бул ыйык калыптуу элек. Калп айтса болот деп. Чоң рахмат сиздерге. Ишиңиздерге ийгилик. Аябай бүттү да. Я не договорила деп мен бүт элек болчумун. Пайдалуу бир маек болду окшойт. Урматтуу достор, бүгүн биз англис тилин үйрөнүү тууралуу кеп кылдык. Бүгүн бизде конокто англис тил мугалими Айгерим Исакова, тил алып баруучу жана журналист Алия Суранова, жана англис тилин үйрөтүү боюнча бир канча долбоорлордун автору Акыл Балтабаев болду. Чоң рахмат сиздерге. Кал чабышпайбызбы?